Рахмат, урматтуу Дастан Арысбекович, урматтуу депутаттар, өкмөт өкүлдөрү. Өткөн аптада биз шайлоочулар менен жолугушуп келдик. Мен Алай районуна жана Кызылкая шаарындагы шайлоочулар менен жолугуштум. Алай районунун Коңгур дөбө, Корул жана Жошол айыл өкмөттөрүндө болдум. Ошол жолугушка келген элдин өкмөткө суроо талаптарын айтып өтсөм, урматтуу Ашырбек Мойдонович, ушуну өкмөт элдин маселесин тез арада чечип берсе. Корул айыл өкмөтүнүн 9 бак айылында Келдибай Тайчабаров атындагы орто мектептин имараты менен тааныштым. Абдан эскилиги жеткен, МЧСтин жанагы авариялык абалда деген чечими бар. Бирок азырга чейин өкмөттө келип мындай сураштырсам, жаңы мектеп куруу тууралуу өкмөттө эмнегедир план жок болуп атат. Ал мектептин абалы чындыгында абдан начар, суук. Ошого бир жаңы имарат курууну өкмөт мына быйылкы жылга караса жакшы болот эле. Муну мектептин мугалимдердин жамааты дагы, айылдын эли дагы абдан суранышты. Ушул эле Корул айыл өкмөтүнүн 1-май айылында эл айылга таза суу чыгарууну абдан көп жылдан бери күтүп атат. Эл өзү үй башына каражат чогултуп, таза суу чыгаруу үчүн долбоорун да 100 000 деген акчаларга жасатышкан. Бирок өкмөт ушул таза суу чыгарууга киришсе, эл өзүбүз кошулуп мындай кол кабыш кылганга даярбыз деп атышат. Ушул маселени да быйылдан калбай чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Эми өзгөчө кырдаалдар министрлигине тиешелүү маселе ушул эле Корул айыл өкмөтүндө жазга маал жанагы көпүрөнү сел алып келет экен. Ошого МЧС жыл сайын көпүрө куруп отурат. Ошого аябай мындай чоң сапаттуу бир бекем көпүрө курушса деген өтүнүчтөрүн айтышты. Ага кошумча ошол эле көпүрөнүн жанындагы дамбанын дагы жарымы курулуп, ошол бойдон токтоп калган дейт. Сел жеп отуруп, айылды мындай суу каптап кетүү коркунучу бар экен. Ушун дагы МЧС чукул арада мындай эске алса жакшы болот эле. Кең жылга айылынын эли дагы таза сууга абдан чоң муктаждык бар экенин айтты. Эски канализация бар экен, ошонун кээ бир жерлерин оңдосо айылга таза суу жетиштүү чыгат. Буга дагы көңүл бурсаңыздар. Ошол эле Алай районунун Жошол айыл өкмөтүндө дыйкандар ошол бизге арзаныраак, анан узак мөөнөттүү жанагы кредит менен айыл чарба техникаларын жеткирип беришсе деген өтүнүчүн айтышты. Ал жака ошол айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү дагы барып, акылдашып, мына жазгы талаа иштери азыркы коллегаларым айткандай Алай районунда бир аз кечирээк башталат, шарты катаал билесиңер. Ошон үчүн ушул Жошол айыл өкмөтүндө трактор жанагындай айыл чарба техникаларын мындай арзаныраак узак мөөнөттө суранышты да. Анан ушул эле айылдан, Корулдан Каракулжага өткөн Каракулжа суу дөбө Күлчө жолунун курулушу боюнча өкмөттө план бар экен. Ошону курулушун эртелешсе, ушул эки райондун элине бири-бири менен каттаганда бир топ мындай ыңгайлуу болмок деп ойлойм да. Менимче өкмөт ушул маселелерге тез арада көңүл буруш керек. Рахмат.